Бека медиа каналынан пайдалуу кеңештер. Кызылча өзүнүн пайдалуулугу жана дарылык касиети менен элдик медицинада кеңири колдонулуучу азык. Күнүмдүк тамак аш бөлүгү катары кызылчаны үзгүлтүксүз колдонуу бардык ички органдардын жана системалардын кадимкидей иштешин камсыз кылат. Кызылчанын курамында А, С, ПП, В группасындагы витаминдер жана кант кислотасы бар. Мындан тышкары курамын йод, калий, кальций, жез, темир сыяктуу баалуу заттар толуктайт. Алар тамак сиңирүүдө, ден соолукту бекемдөөдө чоң роль ойнойт. Кызылча табигый антисептик болуп эсептелет. Бул жемиш С витаминдин, жез жана фосфордун негизги булагы. Ошондой эле организмдеги керексиз уулуу заттарды чыгарып турат. Кызылчадан даярдалган тамактар денедеги зыяндуу шишиктерден сактайт. Кызылчанын курамындагы В9 витамини жүрөк оорусуна калкан болот. Бул витаминдин тамак ашта кездешүүсү гемоглобинди жогорулатып, аз кандуулукка каршы күрөшөт. Ал организмди жаш боюнча сактап калган касиетке ээ. Кызылчаны колдонгондо активдүү жаңы клеткалар пайда болуп, маанай көтөрүлөт. Сууга бышкан кызылча организмди эс алдырат. Чийки кызылчанын ширеси гипертония оорусунда пайдалуу. Ал кандын жакшы айлануусун шарттайт, кан тамырларды кеңейтет, жүрөктүн иштешин, эс тутумду жакшыртат жана боордун оорусунда ич каткан учурда пайдалуу. Кызылчанын курамындагы көп өлчөмдөгү темир жана жез канды тазартууга жардам берет. Ошондуктан анемия оорусунда пайдаланылат. Жаңы эле оорудан айыккан алсыз адам үчүн күнүнө 3 жолу тамак алдында жаңы сыгылып алынган кызылчанын ширесин ичүү сунушталат. Алгач 1 стакан кызылча ширесин ичкенде көңүл айланып, ашказанга күч келиши мүмкүн. Ошондуктан бул ширени аз-аздан ичип организмди көндүрүп алуу зарыл. Башка жашылчалардан айырмаланып, кызылча сууга бышырылган учурда да өзүнүн пайдалуулугун жоготпойт. Себеби курамындагы В витамини жана минерал тузу ысыкта да чыдамдуу келишет. Кычкыл азыктар менен тамактанганда кызылчанын минералдуулугу чоң пайда берет. Курамында бетаин деген биологиялык топтом бар. Кызылчанын бетаини атеросклерозду токтотот, майдын алмашуусун жөнгө салат. Кызылчанын ширеси канды жөнгө салууда кандуу жемиштердин ичинен эң баалуу таасирдүүсү болуп эсептелинет. Эгерде айымдар кызылча ширеси менен сабиз ширесинин аралашмасынан күнүнө 0,5 литр иче турган болсо, пайдасы абдан зор. Кызылчанын ширесинен көпчүлүктүн көйгөйү болгон ангинаны айыктырууга болот. Ал үчүн 1 стакан кызылча ширесине 1 аш кашык бал кошуп, даяр болгон аралашма менен күнүнө 6 жолу тамагыңызды чайкаңыз. Жаңы кызылчадан шире жасап, 3-4 тамчыдан кулакка тамчытсаңыз, угууңуздун жакшырышын шарттайт. Кызылчанын тамыры көптөгөн пектин заттарын камтыйт. Ушул заттардын жардамы менен ал радиоактивдүү жана оор металлдардын терс таасиринен сактайт. Ошондой эле организмдеги холестериндин санын азайтып жокко чыгарат. Кызылча ширеси зыяндуу шишиктерди кетирүүдө жардам берет. Ал үчүн суткасына 100 мл өлчөмүндөгү ширени ичүү абзел. Шире кызылчанын тамырынан жана жаш уругунан жасалат. Кызылча организмди тазалоодо номер 1 жашылча болуп эсептелинет. Курамына көптөгөн органикалык кислоталарды камтыгандыктан тамак сиңирүүчү жана ашказандагы чиринди бактерияларды жок кылуучу касиетке ээ. Ошондой эле курамында боорду токсиндерден арылтуучу зат бар. Жаңы клеткаларды пайда кылуучу фолий кислотасы жана чачтын, тырмактын, теринин абалын жакшыртуучу микроэлементтер бар. Кызылчаны майда туурап, денедеги жараларга коюп таңып койсоңуз, оору басаңдап, ириңдеп кетүү коркунучу азаят. Чийки бойдон же туздалган түрүн 1 топко чейин чайнап жесеңиз, тиштин мүлктөрүн бекемдейт.
Кайнатылган кызылча ичеги карынды тазалоочу, ал эми кайнатылган суусу заара айдоочу касиетке ээ. Жаңы төрөгөн жана климакска кабылган аялдардын организмин азыктандырып, өзүн жакшы сезүүсүнө жардам берет. Бөйрөк, боор ооруларына каршы жана алардын алдын алуу үчүн колдонулат. Кызылча бул пайдаларына карабастан кээ бир адамдар үчүн зыянын тийгизип коюшу дагы мүмкүн. Гастрит менен ооругандарга ашказандын кычкылдуулугу бийик болсо, өнөкөт ич өткөндө, бөйрөгүндө ташы барлар жана заара чыгаруучу каналдары жабыркагандарга кызылча сунушталбайт. Кызылчанын ширесин өтө көп ичип алуу баш кан тамырларынын чыңалуусуна алып келиши мүмкүн. Айрым учурда аллергияны козгошу ыктымал. Ашкана сырлары. Кызылча бат бышыш үчүн 30 мүнөт сууда кайнатып, андан соң агып жаткан крандагы суудун астына 15 мүнөт кармоо керек. Температуранын алмашканынан ал тез жумшарып, витаминдер жакшы сакталат. Жашылчада баалуулуктар сакталыш үчүн туз кошпой бышырган оң. Бышкан кызылчаны муздаткычта 2 күндөн ашык сактоого болбойт. Кайнатып жатканда сууга бир аз лимон кислотасын же кумшекер кошуп койсоңуз, өңү кыпкызыл бойдон сакталат жана туураганда ширеси аз бөлүнөт. Соолуп бараткан кызылчаны бир нече саатка жылуу сууга салып койсоңуз, калыбына келет. Жаш кызылча үй температурасында 6-7 күн, муздаткычта 20 күнгө чейин сакталат. Ал эми кышкыга сакталуучу кызылчаларды ороодо кумга көмүп сактоо керек. Кызылчадан пайдалуу маскалар. Чачка маска. Чачтын тамырларын бекемдөө жана какаштан арылуу үчүн жумасына 1 ирет кызылча маскасын жасап туруу сунушталат. Ал үчүн 150-200 грамм кызылчаны майда кылып сүргүчтөн өткөрүп, чачтын түптөрүнө сыйпоо керек. Андан кийин башты пакет менен ороп, 40-50 мүнөт кармоо абзел. Алгач башыңызды жылуу суу менен чайкап, аягында шампунь менен жууп коюңуз. Бетти нурдантып, терини жашартуучу маска. Сүргүчтөн өткөрүлгөн 1 чай кашык кызылчага 2 чай кашык каймак кошуп аралаштырып, бетке жаап 10 мүнөт күтө туруңуз. Кийин жылуу суу менен жууп коюңуз. Күнүмдүк тамак ашка кызылчаны кошуп колдонуу менен организмиңизди витаминдерге толуктаңыз. Кызылчадан жасалган даамдар. Кызылча салаты. Керектелүүчү азыктар: кызылча 500 грамм, майдаланган жаңгак 1 стакан, пияз 1 баш, чеснок 3 тишче, кинза 1 боо, 1 кашык уксус, татымына жараша туз жана калемпир. Алгач кызылчаны бышырып, кабыгынан тазалап алыңыз. Аны кыргычтын майда тишинен өткөрүп, бөлүнүп чыккан ашыкча суусун төгүп салыңыз. Пияз, чеснок, кинзаны майда кылып туурап алыңыз. Баарын идишке салып, туз, калемпир, уксус кошуп аралаштырып койсоңуз, салат даяр. Дагы бир витаминдүү салат. Керектелүүчү азыктар: 2 баш кызылча, 1 баш кызыл сабиз, 2 картошка, 3-4 даана жумуртка, туз, тамак майы керектелет. Жогоруда айтылгандардын баарын сууга бышырып, кабыгынан аарчып тазалап алыңыз. Андан кийин кубик түрүндө туурап, баарын идишке салып, татымына жараша туз жана дакталган май кошуп аралаштырасыз. Бул тез даярдалчу даамдуу жана пайдалуу салат. Кызылча икрасы. Керектелүүчү азыктар: кызылча 2 даана, чеснок 4 тишче, уксус жарым чай кашык. Сууга бышкан кызылчанын кабыгын аарчып тазалап, муздаган соң сүргүчтөн өткөрүп алыңыз. Ага майда тууралган чеснокту, уксус, татымына жараша май, туз кошуп аралаштырсаңыз даяр болот. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, биз менен бирге болуңуздар. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.